Бұл жақта Ош көшесінде медиадан келіп бұл işlerin башташты, бирок елдер наразычылык кылып жатышат. Негедир? Ош көчөсүндөгү снос иштерине нараазычылыгын билдиргендердин видеосу тарады. Ош шаарында кызыл сызыктан чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды бузуу иштери уланууда. Шаардык мэриянын маалыматына ылайык, учурда иштер аэропортко алып баруучу Ош көчөсүндө жүргүзүлүп жатат. Социалдык тармактарда тараган видеолордон айрым жергиликтүү тургундар курулуштарды бузуп жаткан жумушчулардын ишине тоскоолдук жаратып, нараазычылык билдирип жартканы көрүнөт. Кадрда айрым адамдардын чатырларга таш ыргытып жаткан учурларда тартылган. Бул көрүнүш коомчулукта жумушчулардын коопсуздугу боюнча суроолор жаратып, алардын ким коргой турганы тууралуу талкууларды күчөттү. Учурда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү видеодо чагылдырылган окуя боюнча расмий комментарий бериле элек. Булак Супер KG. Таш атылат, ой. Аскар Акаев мекенге кайтасызбы деген суроого жооп берди. Жакшылап чакырсаңар келем. Эмнеси болсо да ата журттун топурагы буйрсун, деди ал. Не собираетесь ли вы возвращаться в Кыргызстан? Переезжать? Ну, если пригласите настойчиво, конечно. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кече Кара Ой айылында саат 18:20 чамасында катуу жааган жамгырдан улам сел жүргөнүн билдирди. Бир нече турак жайдын короо сарайларын, жер төлөөсүн суу каптаган, жабыркагандар жок. Белгилей кетсек, ушундай эле көрүнүш Айтматов районунда да катталган. Бишкек шаарында синтетикалык баңгизаттарды таратууга шектелип 18 жаштагы жигит кармалды. ИИМдин басма сөз кызматы маалымдагандай, шектүү кармалгандан кийин жашыруун жайлардын ордуларын көрсөтүп, ал жерлерден 29 түйүнчөк табылган. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 282-беренеси сатуу максатында баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын анологдорун мыйзамсыз даярдоо менен кылмыш иши козголгон. Тергөөдө аныкталгандай, кармалган жаран жогорку окуу жайлардын биринде студент болуп жүргөн. Буга чейин аталган окуу жайда баңгизат кылмыштарын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Аба ырайы. Эртең айрым аймактарда жаан жаайт. Синоптиктер белгилегенде эртең 20-июнда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан чачын күтүлөт. Ал эми Бишкек, Ош шаарларында күн ачык болот.